Мыкты мугалим тандалат. Жалал Абад шаарында жыл мугалиме сынагы өтүп жатат. Ага 18 мугалим катышууда. Катышуучулар ар бир мектептен алдыга сурулуп чыгып, шаардык деңгээлдеги сынакка жолдомо алышкан. Мыкты мугалимди аныктоо иш-чарасына Жалал Абад шаардык кеңеши 150 000 сом акча каражатын жергиликтүү бюджеттин эсебинен бөлүп берген. Таймаштан жеңип чыккан мугалим облустук сынакка катышуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болот. Эс алуу жайына жолдомо да кайгарылат. Андан тышкары алдыңкы орунду камсыздагандарга сыйлыктар каралган. Бүгүн башталган кароо сынак эртең жыйынтыкталат. Иш-чаранын расмий бөлүгүн Жалал Абад шаардык мэриясынын аппарат башчысы Эрнес Эгенбердиев шаардык билим берүү бөлүмүнүн адистери ачып берди. Бул жыл мугалиме кароо сынагы 2 күн болот. Бүгүн өзүн-өзү тааныштыруу ушу программа боюнча тапшырмаларды аткарат. Эртең менен кечке чейин сабак өтүшөт да. Сабактар 19 мектептин базасында болуп атат. Бүгүн өзүн-өзү тааныштыруу бул жерде болуп атат. Анан сыйлыкка келип турган болсок, жергиликтүү бийликтен шаардык кеңеш тарабынан 150 000 сом акча каражаты бөлүп берилген. Бул 150 000 сомдун акча каражатын биз тендерге бергенбиз. Буйруса тендер бүгүн эртең ачылып калат. Ошон менен аларды сыйлоого жумшай атабыз. 150 000 сом акча каражатын жыл башында бөлүп берген.